Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Кыргыз диаспора кеңешинде жаңылыктар бөлүмү жана мен Талайкүл Токтобекова. Россия Федерациясында жүргөн биздин мекендештерге кара тизме маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин кайрылуусу. Россия Федерациясынын аймагында жүрүп, ар кандай себептерден улам миграциялык мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге, башкача айтканда кара тизмеге түшүп калган Кыргызстандын жарандары үчүн 2025 жылдын сентябрына чейин өзүнүн укуктук абалын жакшыртып алууга жана тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул президент Садыр Жапаровдун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге мигранттардын документтерин легалдаштыруу мөөнөтүн узартуу өтүнүчү менен расмий кат аркылуу кайрылуусунун натыйжасында мүмкүн болду. Бул мөөнөт акыркы мүмкүнчүлүк болуп саналат жана узартылбайт. Учурда 70 миңге жакын мекендешибиз кара тизмеде, бирок ушул күнгө чейин болгону 3 миңге жакын адам гана реестрден чыккан. Урматтуу жарандар, убакытты текке кетирбей, аймактык миграция бөлүмдөрүнө же Кыргызстандын Россиядагы элчилигине жана консулдук мекемелерине кайрылып, керектүү маалыматтарды тактап, укуктук абалдарды мыйзамдаштыруу жол жобосун баштаңыздар. Сентябрга чейин убакыт бар да деп жүрө бербөөгө чакырабыз. Анткени ага жакын калганда полиция бөлүмдөрүндө, миграция кызматтарында, элчилик жана консулдуктарда кезек көп болуп, анан үлгүрбөй калышыңыздар мүмкүн. 1 сентябрда жогоруда белгиленген реестрден чыкпасаңыздар, депортация болосуздар. Коюлган талаптарды аткаруу жеңил эле, болгону бир аз убакыт табуу зарыл. Көзөмөлдөөчү реестрден чыгуу үчүн төмөнкү аракеттер талап кылынат. Аймактык миграция бөлүмүнгө кайрылып, көзөмөлдөөчү реестрге түшүүңүздүн себебин тактаңыз. Эгерде дактилоскопия, манжа издерин тапшыруу, медициналык кароо сыяктуу процедуралардан өтө элек болсоңуз, Москва шаарында жашагандар Сахарова миграциялык борборуна, аймакта жашагандар Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин тиешелүү миграциялык бөлүмдөрүнө кайрылышы керек. Эмгек келишимин түзүү негизги талап. Кыргыз Республикасы ЭАЭПке мүчө мамлекет болгондуктан бул негизги шарт болуп саналат. Эмгек келишимдин негизинде миграциялык картанын жана каттоонун мөөнөтү узартылат. Жашаган дареги боюнча каттоо жүргүзүлөт. Документтерде кемчилик болсо, мисалы каттоонун же келишимдин мөөнөтү өтүп кеткен болсо, административдик жоопкерчиликке тартылып, 5 000–7 000 рубль өлчөмүндө айып пул салынат. Айып төлөнгөн соң документтер мыйзамдаштырылат. Бул процедураларды үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрына чейин бүтүрүү керек. Ошондой эле россиялык тарап ички иштер бөлүмдөрүнүн иштөө убактысын дагы 2 саатка узартты. Бул кошумча мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Урматтуу мекендештер, дагы узартат деген үмүт менен бул маселеге кайдыгер карабагыла. Мөөнөт бүткөндө өкмөт жардам берген жок, президент сүйлөшкөн жок деген дооматтар негизсиз болот. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги ар дайым жарандардын укуктарын коргоого жана мекендештерибизге мыйзам чегинде көмөк көрсөтүүгө даяр. Ошону менен бирге мыйзамдашуу аракетин өз убагында көрүү ар бир жарандын жеке жоопкерчилиги экендигин эскертебиз. Урматтуу мекендештер, реестрден чыгууда юридикалык жардам керек болсо, же тил билбей кыйналсаңыздар, биздин юрист мекендештерге кызмат акысын төлөп кайрылсаңыздар болот. Байланыш номери +7 991 601 95 17. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат. 3 айда бир жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белекке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белекке берип атат. Балким ошол батирдин ээси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу, Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолу.